арбаң аткан таңдайым, арзумдуңа сизге арнайын. Кайда жүрсө караның, кайдан издеп табамын? Булбулум ай, булуккан курурумай, кыйчалыс жолдун айынан калсам да мезгил өткөрүп, өзүңө бир көз салсаңар төнүп турам өртөнүп. Медиордо YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Адаттагыдай эле элдик таланттарды тааныштырууну баштайбыз. Элибизде негизинен өсөр улут өнөрлүүсүн өлтүрбөйт деген жакшы бир сөз бар. Биз бүгүн дагы бир өнөрлүү инсанды, Кыргыздын сулуу кызы, таланттуу кыздарынын бири Ак кыз Абазбекова деген талантты чакырып алдык. Саламатсызбы? Араңыздар, бар болуңуздар. Алгач эле биздин көрүүчүлөргө өзүңүз тууралуу кененирээк айтып берсеңиз, кайсыл жерден болосуз, канча жаштасыз? Кыргыз Республикасына караштуу Жалал Абад областына караштуу Токтогул районунун Балачкан айылынын кызы болом. Биздин токтогулдарда айтып коет, Токтогулдун торгою деп. Ошол Токтогулдагы торгойлордун биримин десем жаңылышпасам керек албетте. Анан канчадасың деп сурап калдыңыз, буюрса 20 жасты тосуп аткан учурубуз. Эң сонун анан канча бир туугансыз? Үй бүлөңүз тууралуу да сурай өтөлү. Албетте. Ушул үй бүлөдө мен кенжеси болом. Жалпы 7 тууганбыз. 4 кыз, 3 уулбуз. Сонун өнөр жолу деп калдык, ушул өнөр кимден өткөн? Үйүңүздө сизден башка адамдар ырдайбы? Эми аты эле айтып тургандай, Токтогул деген жер өзү таланттарга бай мекен эмеспи? Анан ошол Токтогул атабыз баш болгон, устатын төш болгон, таланттар ичкен суудан дагы ичип калдык. Анан алар чыккан жерден чыгып ушул элибизге кызмат кылганыма аябай кубанычтамын. Анан үй бүлөдө атам жагы дагы, апам жагы дагы сөзгө чечен, ырдай билген. Мисалы өзүмдүн эле атам аябай жакшы ырдайт, үнү кооз. Бир туугандарым ичинен дагы ырдагандары көп, жакшы ырдашат баары. Эң сонун. Анда ыр деп калдык, көп күттүрбөй эле биз ырга кезек берели. Азыр бизге кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Анда эмесе устатым деп калдым. Эми устатым Элмирбек Иманалиевдин Булбулум деген чыгармасынан баштагым келип турат. Ушуну аткарып берейин. Артаңда боздоп сайрап, арманду сезимди козгоп сайрап, бир булбул улугуп келет күндө, биз жүрчү алмабакты болжоп сайрап, албактан адашып бүгүм калган, ар шакта албадай сүйүм калган. Ал сүйүм булбулга айланганбы, ашыгын издеген үрүл таңда. Булбулум ай, булуккан курурумай, бул кечте үнүм баспай, булуктун неги мынча
жашоодо жан жугай бозду болгон жашаймын көп эстеп ал күндөрдү жаштыгым жаштыкай окшогон сайрашып өткөндү эске салып санар каймал күндөр четте калып булуккан булбулдай сени жоктойм буйруксуз сүйүмдү эстеп алып Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди окуу жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Бали, сонун. Азаматсыз, үнүңүзгө береке, талантыңыз ташкындай берсин, андан ары көрсөтүүнү улайлы. Устатым деп калдыңыз. Баарыбыз билебиз, Элмирбек Иманалиевдин баягы ырлары жаңырып жүрөт азыркы учурда дагы. Ошол эле учурда таланттарды, баягы акындарды таптап дагы өстүрдү. Ошол жакта билим алып калган окшойсуз, бир-эки ооз сөз кылбасак болбос. Жакшы болот, албетте. Айтыш коомдук фондунда акындардын тобундабыз азыр учурда. Устаттын улуу жолун жалгап, жакшы келечекке, жакшы бир иштерди калтыра кетсек деп, биз дагы аракет кылып ушул жакта иштеп атабыз. Ушул устатымдын колуна 2019-жылы ушул сентябрь айларында келгем. Ушул устатымдын акыркы ушул өткөнгө чейин ушул устатымдын колунда тарбиясын алдык десем жаңылышпайм. Өзүңүз айткандай, эки ооз сөзүн угуп бир калганыма да аябай сыймыктанам да. Ошол. Баягы акындыктагы өнөр бар экен да сизде, айтышка чыгып жүрөсүзбү? Албетте чыгып жүрөбүз, эми анча-мынча колдон келишинче. Аябай деле акындык деле талантым жок. Мисалы, заманыбыздын залкары азыркы Замирбек Үсөнбаев атабыз деле өзүн жамакчымын деп айтат экен, а биз өзүбүздү акынмын, төкмакымын деп көкүрөк тегер айтсак уят болуп калат го. Жамакчыбыз десек болот. Кароо сынактарга катышып жүрөсүз да? Албетте, ушул айтыштарга ушул 2020-жылдан баштап ушул кароо сынактарга, ушул концерт айтыштарга айтышып жүрөбүз. Кичинеден. Эң сонун. Азыр сиздин мындай сүйлөгөнүңүзгө карап, мен мындай байкаганыма караганда нукура кыргыз тилинде басым жасап сүйлөгөнүңүз мага аябай жагып атат да. Бул нерсе ата эненин канынан келген тарбиянын үзүрү же болбосо ошол устаттарыбыз деп калдыңыз. Акын чөйрөсүндө жүрөт экенсиз, чыгармачыл чөйрөнүн таасириби? Туура, өзүңүз айткандай бул ата энеден дагы өтөт эмеспи балага. Ата энеден. Демек ушинтип сүйлөшөт турбайсыздарбы? Кадимки эле адамдардай сүйлөшөбүз, бирок кыргызча сүйлөшөбүз. Айылда өскөндүктөнбү, балким ушундай. Анан устаттардан алган, менин басып
азыркы басып өтүп аткан жолумдагы нукура кыргыз эмеге үндөйт да. Ушул келечектеги жаштарды кыргыз болгула дегенге үндөйт да. Анан өзүң кыргыз болгула деп туруп өзүң орусча сүйлөп турсаң, анан же башка тилде мындай сүйлөп турсаң дагы уят. Эми кыргыздын кызы болгондон кийин ар бир атуулуу кыргыздын атуулуу кыргызча сүйлөгөнгө милдеттүү. Анан ушул эфирдин дагы өзүнүн жоопкерчилиги дегендей. Комузду колго алган нерсе өзү эле кыргыз жыттан турат эмеспи? Мойнуңда улуу ата журттун улуу милдети турганда, анан андай мындай жеңил эмелерге кетиш дагы биз үчүн күнөө дейм да. Эң сонунда комуздун коштоосунда артынан эле дагы бир чыгарма болсун. Жакшы болот. Азыркы учурда интернет желесинде бирин экин болсо дагы элге тарап аткан сөзү Оонот Табалдактанов атабызга таандык. Ошол атабыздын Сизге деген чыгармасын аткарып берейин. Аткан таңдайым, арзумдуңа сизге арнайым. Арабызаң алыс болсо дайы, Агатай Азизди тандадым. Жаркырап аткан таңдайым, жалындала жүрөк ардайым. Жашыңыза өйдө болсо дайы, жаштыгыма сизге арнадым. Ай диги диги диги, ай берметтен ашуру тизейин, белгүлүңа жерден күтөйүн. Богачымба болуп келиңиз, болоюна сиздин үкөйүн. Жакуттан ашуру тизейин, жан билбесе жерден күтөйүн. Жан сырында калсаң айтылбай, жаштыктан өлүп Ay digi digi digi, ay digi digi digi, ay digi 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 digi. Aşıklığa jolu tar bele, arızganda mendey can bele. Adашып да калсам тапмакмын, Агатая сизди кайреле. Сүйүүнүнө жолу тар беле, сүрдүгүнө кандай жан деле. Кайрадан келсем жашоогон, сүймөкмүнө сизди кайреле. Баракелде, эң сонун. Бул ырдын артынан кайра эле жұп кылбасак болбойт деп ойлоп отурам мен негизи. Баягы бизге келген элдик таланттарды көбүнчө ырдатып калганга аракет кылабыз да. Кайра эле ыр болсун, Жакшы болот. Анда эмесе Күтүү деген чыгарманы аткарып берейин. Ушул Оону Калмурат Рыскулов деген мыкты чыгаан оончу агабыз болгон экен. Раматтылык ошонун Күтүү деген чыгармасын аткарып берейин. Сезирип салкын элерин аскага тийип жанчылат. Манаттай күйүп кыр жапкан жел өтсө тоонун гүлүнөн, капчыга өңдү күбүлдө алдастайт менин дүнүйөм. Алыста жүргөн жан курбум жарыма окшоп өзүмдүн көзүңдөн учуп караның өрүктөй булуп эзилдим. Туш кылбай көкүрөк сана көңүлдөр камоодо калган туткундай. Жарыгы болгон мезгилдин жарымы күндө жарымай, тагдырдан күтсөм неликтен таптырбай кеттиң жаным-ай. Кыйчалыс жолдун айынан калсам да мезгил
өткөрүп өзүңө бир көз салсаңар төнүп тура өртөнүп шоолдоп күмүш баректер кел жүрсөң оздаксыдырым сагындым сиздин агай деп жалоруп чыкты шыбырым көңүлгө түшүп көп сана көзүмдөн жашын кулатып колдорум булгап канаттай каранын турдуң узатып кең дүйнө болуп керемет кебимдин таппай кыялым калкылдап барам кайдадыр каркыра болуп кыялым калкылдап барам кайдадыр каркыра болуп кыялым. Эң сонун күтүү бир гана ырларда гана болсун, баягы ырдап атпайсызбы? Анан менде бир суроо жаралды да, продюсерлериңиз барбы, тойго чыгып турасызбы? Продюсер жок, бирок тойлор канча мынча жеке өзүм деле байланышып чыгып турабыз. Анча мынча элде эми жакшылык той ушундай болуп турса жакшы экен. Анан чыгып турабыз. Бул баягы бизде айтып коет эмеспи? Жигитке 70 өнөр аздык кылат депчи, бирок биздин кыздарыбыздын деп жигиттерден кем калышпай чыгып келе жатканы дагы аябай сүйүндүт. Акындык, бул аткаруучулук, өнөрдөн тышкары кайсыл тармактарга кызыгасыз? Негизи ар бир нерсенин майын чыгара аткара билиш керек деп ойлойм. Ушул өнөр тараптан дагы ошол эле үндү коюу, комузду чертүү, ошол эле акындык тарапты дагы өнүктүрүп, эми ушуларды эметип жүрсөң башка нерсеге кызыкканга деле убакыт болбой калат экен да негизичи. Анан өнөр менен бир нерсе менен иштеп алсаң, ошол сага эмесин жемишин берет, мөмөсүн берет экен да. Андан сырткары эми өнөрдөн сырткары өзү акын деген бул китепти көп окуш керек, сөз байлыгы терең болуш керек дейт го. Китеп окуганга, анан мен жашоодо мисалы басканга кызыгам да, андай жөн гана баскан, ойлонуп, көбүнчө жамгырда басканды жакшы көрөм да. Суу алып калсам эми төккөн эмес, конечно, бирок ушул жамгырда басып, ойлонуп, чыгармачылык болот го, эргилер болот го. Ошону аябай кызыгам, ошону жакшы көрөм да. Баягы төкмө акын менен жазма акындын айырмасы болот го. Анан жазып дагы коесузбу же болгон айтышка чыгып төгөт деп коет го, ошондойбу? Жазгандарым деле бар. Мындай мисалы төкмө акын менен жазма акындын айырмасы эмне дегенде, төкмө акын жаза алат да, а жазма акын төкө албайт да. Жазса, төксө дагы чанда болуш керек деп ойлойм да. Анан көпчүлүк эле төкмө акындар жазат. Бизде анча мынча чиймелеп ушу калемдин учун бир аз кыймылдатып коебуз дегендей. Бирок өзүмдү мындай жазам деп айта албайм да. Өзүңдүн ырларыңа өзүң канааттанбайсың. Ошондойбуз да биз көбүнчө. Азыр ушул тапта жан дүйнөңүз эмнени каалап атат? Адатта кээде болот го, мындай жөн гана жайлоого чыгып, суунун шарылдаганын уккун келип, ушундай нерселерчи? Калбадыңызбы? Азыр айылда меле жастын болуп турган чегине жете элек убагыда, мындай анан ушул учурда биз айылда жазгы каникулга чыкчук да. Анан чыгып биз атам өзү абасыз деген ошо айылдагы алдыңкы малчылардын бири дебейинби? Ошондой анан ошо мал кендүү ушундай келебиз. Анан үйдө баардык байкелерим улуу болгондуктан мен кичүүсү болуп кимди жумшаар билбей анан үйдөгү иштерди өзү кылып, мен болсо талага кой жазында жазгы төл деген болот да айылда. Анан жазгы төлдө ошо козулуу койлор менен мени ошо жайытка жөнөтүп берчү да. Анан ошол жактан ырдап каалаганча бакырып, каалаганча төгүп иши кылып, ошол жактан эмне кылсаң бүт кылып,
болгонлуктун бери ошол чыгарып койлорго концерт берип жүрүп азыр. Анан азыр кытапта ошол нерсени каалап атат да, негедир. Акыркы суроолорубуздун бири болсун. Ар бир эле адамдын жеке максаты, кыялдары болот эмеспи? Ошолор тууралуу бөлүшө өтсөңүз. Эми жеке максат дегенде бул чыгармачылыктын өнүктүрүү. Эң негизги максатым бул ушул чыгармачылык менен Кыргыздын келечегине салым кошуу да. Бүгүн биздин ушундай көрсөтүүгө келип, жагымдуу чыгармаларды аткарып бергениңиз үчүн чоң рахмат айтабыз, ыраазычылык билдиребиз. Алдыда сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз, өнүгүү өсүү каалайбыз. Жогоруда айтып өткөн максаттарыңыздын ар бирине жетишиңизге тилектешпиз. Сизден жагымдуу чыгарма менен аяктайлы. Рахмат, биринчиден сиздерге рахмат. Ишиңиздерге ийгилик, дагы өнүгүүлөрдү каалайм сиздерге, дагы элибизге, жалпы кыргызыбызга талыкпай кызматыңыздарды кылып жүрө бериңиздер, жаркырап күлө бериңиздер, өмүрдү жаркын сүрө бериңиздер. Анан ошо жалпы элибизге кааларым, ушул жадыраган жаз менен жаз жарыш, күз күрөш дейт экен Кыргызда. Элибиз ошол баардык кыргыз элибиздин тилеген тилектери, ойлогон ой максаттары баары кабыл болсун. Эл бүтүрөбөсүн, жер титиребесин дейли. Өлкөбүздө дайыма тынчтыктын үнү жаңырып турсун. Согуштун эмес комуздун үнү, чырдын эмес ырдын үнү жаңырып турсун. Сүйүүнүн кандайлыгын, сүйүүнүн балдай таттуулугун сүйгөн жан билет экен. Ушул чыгарманы бир 4 сабыр менен баштагым келип турат. Устатымдын акыңар жок сүйүүдөн уялууга, арзыш кыла, сүйгүлө, кубангыла, алтын күмүш дүйнөңдөн эмне пайда, ак сүйүүсү жүргөндөн уялгыла дейт экен. Кайда кеттиң сен деген чыгарма бар. Ошону аткарып берейин. Караның кайдан издеп табамын, чындыгында өзүңдө бакыт бар деп санадым. Жүрөктүн каны жанымды кыйнап, кайда кеттиң сен, кайда кеттиң сен, сен асылардадым менин жүрөгүм. Мен олтурам жаныңда, көз жашымды тыя албай, махабаттын отуна күйүп жанып чыдабай. Жүрөктүн каны жанымды кыйнап, кайда кеттиң сен, кайда жүрдүң сен, сен асылардадым менин жүрөгүм. Уктай албай түнкүсүн сарсанага батамын, сенсиз таңдың атырам, тартып сүй азан. Жүрөктүн каны жанымды кыйнап, кайда кеттиң сен, кайда жүрдүң сен, сен асылардадым менин жүрөгүм. Кайда кеттиң сен, кайда жүрдүң сен,